Ош Жаш ишкерлер ассоциациясына мүчө болгон ишкерлер тобу менен Борбор калаада боло турган Бишкек Инвест форумга аттанды. Ар бири өз тармагында инвестор, өнөктөш же жаңы долбоор издейт. Үмүтүбүз чоң. Былтыр дагы бифте мен катышкан эмесмин, бирок барып келишти балдар. Жыйынтык жакшы, өзгөрүү жакшы. Азыр жаштар аракети күчтүү, жашкерлердин пландары бар, бизнес пландары бар. Анжамыз аркылуу өтүп калып ишке ашып атат. Бизге ошол жагы неме да? Выгодный жагы ошол жагы. Эми ал жерге барганыбыздын максаты ушу жаңы проекттер менен таанышсак, инвесторлор менен таанышсак. Негизинен планыбызда бул жылкы форумга дагы проект жазып катышайлы деген планыбыз бар болчу, бирок тилекке каршы жетишпей калдык, заман тар болупчу. Биздики жалпысынан соода тармагында жана тамак аш өндүрүшүндө общепит ушу 3 сферада иш алып барабыз. Ошо башка сфераларга да кызыктарбыз, өндүрүш сфераларында пландарыбыз, проекттерибиз бар. Ошолорго ошо инвестор табуу максатыбыз бар да. Форумдан былтыр барып келгенбиз форумга. Былтыр деген аябай жакшы болгон. Көбүнчө бу форумдун жакканы реальный проекттер болгон да. Көбүнчө мурунку башка форумдарга деле катышып көргөнбүз. Ал жактарда мындай кагаз түрүндө эле калган көп проекттер болчу да, мындай утопия болчу проекттерди көп көрчүбүз да. Бирок бул бифтеги проекттердин бүт баары реальный иштеп аткан проекттердин сунулганы болду да. Бул жылы дагы жакшы идеяларды, жакшы проекттерди көрөбүз деген үмүттөбүз. Ишкерлердин башын бириктирип 3 күндүк сапарды кызыктуу уюштуруу Ош ЖИАнын аткаруучу директору Жасур Парпиевдин көзөмөлүндө болду. Аларды Манас аэропортунан атайын топ букеттер менен тосуп алып, шаардын ортосундагы жылдыздуу мейманканага жайгаштырышты. Айталы, биз иш адамы болгон үчүн ар дайым деле убактыбыз боло бербейт. ЖИА деген биздин бир жерге чогулуп, бири-бирибиздин ой пикирибизди алмаштырганда, бири-бирибиз менен жакшы таанышып, бири-бирибизге жардам берип, бизнесибизди жолго салганга аябай жакшы шарт түзүп берет. Ошону менен бирге иш сапардын биринчи күнү соңуна чыгып, бардыгы эс алууга камынды. Эртеңки күн оор, оңунан келсе жолдуу, тарыхта калчу күн болот. Ар бир ишкер аны чыдамсыздык менен күтүп, бир чети толкунданып жатты. Лидерлер үчүн таң эрте ойгонуу негизги адаттардын бири. Оштун ишкерлери бул күндү жайдары маанайда баштап алышты. Ийгиликтүү адамдар жакшы билген кредо: күн бою чарчабай, энергиялуу, акылдуу, жагымдуу болуш үчүн эртең мененки тамакты калтырбай ичиш керек жана ал пайдалуу азыктардан турушу зарыл. Бүгүнкү күндө коноктор албетте 70-80% бул ишкерлер. Анын ичинен бир 1000ге жакын келген коноктун ичинен бир 700-800 ишкерлер болсо, анын жарымы бул региондон келген ишкерлерибиз. Биздин Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын, кыскасы бүт 7 дубаныбыздан келген ишкерлер. Аны албетте жакынкы кошуна өлкө Казакстан, Өзбекстандан чакырылган коноктор бар, Тажикстандан келген конокторубуз бар, Орусиядан келген конокторубуз бар, алыс өлкөлөрдөн келген конокторубуз дагы бар. Анан мамлекет органдары чакырылган конок катары. Ана биздин өнөктөш партнерлорубуз дейле айтсак, алар дагы бар. Мы планировали экспортировать для вашего государства нашу мебель, но пока никакого результата не произошло, это было уже несколько лет назад. И было сложности на самом деле, и мы не знали, к кому можно обратиться, как на пленарной дискуссии высказались, что действительно, как и они приезжают в Узбекистан, они не могли общаться. То есть хорошая идея, то, что такие форумы, и они видят лица непосредственно и предприятия, компании, к которым можно обратиться. Стартап, инвестор, эксперттердин катышуусундагы бизнес-форум Жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан 3-чү рет өткөрүлүүдө. Жылдан жылга форум аймактарга кеңири жайылып, катышуучулардын саны дагы өсүүдө. Быйылкы жылы өзүңүздөр көрүп тургандай катышуучулар 1000ден ашуун. Албетте, ар бири өз бизнесин өнүктүрүүгө кызыктар жана бири-бири менен болгон мамилелерди жана бир канча келишимдерди түзүүгө аракеттенүүдө.
Былтыркы жылы 3,5 миллион долларлык келишим түзүлгөн болсо, быйыл андан 2-3 эсе көбүрөөк суммадагы келишим түзүлөт деген ишеним бар. Анан бүгүнкү иш-чара абдан керектүү. Биз ойлойбуз, мына 2016 жылы 3,5 миллион долларга бул жерде контракттар кол коюлуп тур. Азыр бул мен ишенип турам, бир 2-3 эсе көп болот, эгер андан да көп болбосо. Анткени жылдан жылга бул иш-чарага кызыктар, ишкерлер көп болуп атат. Мамлекеттик органдар кызыктар буга, эл аралык инвесторлор жана ошондой эле биздин эл аралык уюмдар дагы буга өтө кызыгып, мына өзүңүз байкагандай катышуу дагы өтө активдүү. Биринчиден азыркы учурда ЖИА бизнес ассоциациясына мүчө болуу бул өзүнчө бир күч деп эсептейм. Себеби бул бардык ишкерлердин башын бириктирип турган бир ассоциация. Бул ассоциацияга мүчө болуу менен ЖИА өзүнүн кандайдыр бир кооптуу нерселер, жагдайлардан оолак көрө алат. Форумдун алкагында долбоорлор каталогу түзүлүп, ага мыкты делген 60тан ашуун стартап кирген. Алардын ичинен дагы 11 долбоор тандалып алып, 1000 бизнесмендин алдында презентация болду. Ош шаарынан 8 долбоор бар. Биз жалгыз гана валериана эмес, календула эмес, мята эмес, биздин көлдө, биздин шартта өсө турган бардык дары чөптөрдү өстүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүбүздүн агрономубуз бар. Ушулардын бардыгын эске алып, биз менен кызматташабыз деген инвесторлорду жана партнерлорду чакырып кетет элем. Рахмат. Биринчиден, мисалы үчүн бизде айыл чарба продукциясын кайра иштетүү багытында аябай долбоорлорубуз бар. Ошол учурда IT технология жагынан дагы долбоорлорубуз чыгып атат да. Ошондуктан мисалы үчүн курулуш багытында болсун, кызмат берүү багытында дагы анан көпчүлүгү албетте азыр барган сайын ошо электрондук сатууларга, ошо интернетке байланыштуу долбоорлор аябай кызыктуу долбоорлор келе баштады да. Бизге өзүм биринчи жолу катышып атам. Бул менин тажрыйбамда биринчи жолу. Мага абдан пайдалуу болуп жатат. Мен көп адамдар менен баарлашып, көп адамдан үйрөнө турган нерселерди таптым. Өзүмө дагычы. Эртең менен башталган форум кечке чейин уланып, күн бою баарлашуулар жана таанышуулар жүрдү. Жөжөнү күздө сана демекчи, азырынча канча долбоорго кол коюлгандыгы белгисиз. Менен, япондар менен встреча болду да. Кенде өзгөчө мунун эмеси жакты, ишкер менен инвестордун жолуккан жери депчи. Ошондуктан биздин Бишкекте, негизи Кыргызстанда айыл чарба багытын өнүктүрсөк аябай жакшы болмок. Бүгүнкү чогуу аябай жакты. Айрыкча айыл чарба эмелерин, кызматкерлерин көтөрүү, айыл чарба жумуштарын көтөрүү деген жактары жактан инвесторлорун күтүп отурам. Андай деле азыр жолугу элекмин, бирок күтүп отурам. Издеген табат, аракет кылып. Инвестор болбосо дагы мына бизнес партнерлор, мына коллегалар чыгып атат да. Коом деле мындай бир кадам-кадам өнүгөт да. Ишкерчилик деле мындай кадам-кадам өнүгүп баратат. Мына 3 жыл мурда ошол Бишкек ЖИАда ошол Бишкек инвестициялык форуму башталды эле. Мына былтыры жогорку деңгээлге чыкты. Анан мына быйыл келди эле дагы бир канча тепкиче жогорулганын сездик, көрдүк. Ошто бул биздин ишкерчилик деле ошондой өзүнүн мындай эволюциялык жолу менен кадам-кадам өнүгүп атабыз деп ойлойм. Ушул эле күнү кечкисин Жаш ишкерлер ассоциациясы аймактардан барган мүчөлөрүн Вавилон салтанат үйүндө сыйлады. Жалпы форумдун катышуучулары 1000ге жетсе, анын көпчүлүк бөлүгү аймактардан баргандар. Маселен, Жалал Абадтан 50, Оштон 100дөн ашуун ишкер катышкан. Ошентип сапарыбыздын 3-чү таңы атты. Албетте бул күндүн да ар бир мүнөтүнө чейин пландалган. Ишкерлер экиге бөлүнүп, кондитер тармагында иштегендер өлкөдө торт чыгаруу боюнча алдыга ат салдырбаган. Куликовский фирмасына саякатка аттанды. Башкалары бизнес чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү жогорку кеңешке жеткирүү үчүн Ак үйдү карай бет алды.
Мында жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев күтүп алды. Алар ишкерликти өнүктүрүүгө тоскоол болгон көйгөйлөрдү жана алдыдагы приоритеттерди сөз кылышты. Biz biznes kılavuzda же ошентип эле ар бир кабинетти такылдап эле жүргөнүбүздө ошо бир единый окно болсо, мисалы бүт тиешелүү документтер, бүт закон эле болсун, туура? Закон эле болуп, документти бердим, бүт тиешелүү документтер бердим, өзүмдүн даныларымды бердим. Пускай услуга алсын да. Азыр насыяларды алып атабыз, бирок насыяларды биз пайыз менен алып атабыз. Пайыз менен алганда биз бардыгыбыз оңолобуз деп аракет кылып атабыз, бирок оңолгондо пайыз менен оңолбойт да. Ушул маселе каралып атабы же бир идеялар барбы? Көмүскө экономиканы ачыкка расмийлештиргенде чыгара турган болсок, балким 1% эмес көбөлө пайыз түшүрө турган болсо, жанагылардын эсебинен, ачыкка чыккандардын эсебинен балким бюджетке 2 эсе салым болот деле. Негизги бюджеттин курамын ошо салыктын эсебинен көп түзөрүн деле билебиз. Ошого ушул маселелерде кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Жооп берип коеюн сизге. Bizde de ошондой сунуш бердик biz салык инспекциясына, министерство экономикага, салык төлөгөндөргө тендерлерден жеңилдик бергиле көбүрөөк. Кээ бир чоң тендерлерге көп салык төлөгөндөр катышсын, мамлекет тарабынан берип аткан кредиттерди азайтып бергиле деп. Бизде адамдар кызыктар эмес да. Ал жакта ошо кызыктар экен да. Кызыктырышыбыз керек. Эмне үчүн адам көп салык төлөсө мамлекет ага кам көрбөш керек. Ушунун үстүнөн иштеп атабыз азыр көбүсү. Андан соң ишкерлер өндүрүштөгү лидер компаниялардын бири Текстиль Строй салкын носки чыгарган ишканасы менен таанышты. Өзүңүздүн ички базарга сунуш кылсаңар жакшы болор беле. Баасына карабастан. Басылы жакшы баалуу, сапаттуу нерсеге эл деле өтө баштады. Мындан 10 жыл мурункудай эмес ба? Жакшы байпа. Кыргызстанда жасалган десе 50 сом, Кытайдыкы бул 80 сом болгон болсо, Кыргызстандын байпагын кийем деп алып кийебиз да буюрса. Демаксын бүт карасаң, этикада Кыргызстандан жүргөн бишек салган экен зона. Именно раскилинияда мен магазин. Азыр гана сиздер менен иштешсе болобу? Биздин клиенттер бар. Беларусь, Украина, Россия, любой шаарында клиентим бар, өзүнүн эме боюнча, бизге Нижний Белье эмелери боюнча иштейбиз. Клиентура достаточно бар. Сиздин ошондой эмелиңиз болсо иштесек албетте жакшы болот. Анан баары эмне үчүн Кытайлар Кыргызстанда жасалган деп эме кылышат, себеби Россияда билесиздер, Кыргызстандын продукциясы бааланат. Орустар сапаттуураак деп билет. Ошого ошондой кылышы мүмкүн. Жипти чыгара турган фабриканы коюп алсак, биз ошондо сырьевой зависимосттен 100% күтүп алабыз. Жерибизден пактабыз чыгат, жибизди өзүбүз жасайбыз, материалыбызды өзүбүз жасайбыз, тиге турган цехтерибиз бар. Ам ушу сата турган киши керек. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, бизнес келишимдерди түзүүгө жетишкендер да бар. Мен келгеним, бул жерге келгеним өтө чоң пайда болду. Биздин именно ал жакта клиенттерибиз именно ушул производство носки боюнча жыянын аркасында жолугушуп калганыбыз өтө чоң утук. Өтө ыраазычылык билдирет элем. Мен ушул фабриканы бул жактан издеп аткам как раз. Азыр бизге өтө чоң жолубуз болду десек болот. Эми чечебиз, телефондон алыштык. Бул боюнча да сүйлөшүү болот буюрса. Күндүн экинчи жарымында өлкө ичинде өзгөчө стили жана демократиялык принциптери менен айырмаланган Борбор Азиядагы Америка университетине саякат уюштурулду. Андан соң бизнесте ишкердин жана менеджердин роль аталышындагы тренинг болуп, ага Куликовский кондитердик үйүнүн жетекчиси Денис Кайваронский, бизнес-консультант Талант Жумагазиев, Ололок хаус үйүнүн жетекчиси Данияр Аманалиев бизнестен баштап үй бүлөсүнө чейин иш тажрыйбалары менен бөлүштү. Ар бирөөбүз бир жөндөм менен төрөлөбүз да бул дүйнөдөгүчү. Ар бирөөбүздүн бир нерсеге шыгыбыз бар. Кээ бир өнөктөш тескерисинче аткаруу жагында күчтүү болушу мүмкүн. Кээ бирөөсү болсо эсеп жагында күчтүү болушу. Ошон үчүн өнөктөш компаниядан толук эле үзүлүп кетти деген мааниде эмес. Өзүнүн шыгын аныкташ керек да.
менин чыныгы шыгым эмнеде деп туруп анан ошо шыгына жараша компанияда кеңешчи түрүндө ролун улантса болот да. Мисалы мен чынын айтканда мен эсеп жагынан жакшы эмесмин. Эң астыңкы цифраны эле көргөндү жакшы көрөм. Бизнестеги негизги кнопка ишеним. Ким тобокел кылып ишенсе, иши алдыга жылат. Башкача айтканда, бизнес чөйрөдө жашап кете алат. Бир көзүң экинчи көзүңө душман болгон биздин коомдо тааныбаган адамды өнөктөш тутуп, ага ишенип чоң сумманы салуу өтө кыйын. Көп миллионерлер акчасын пассивде, сандыкта сактайт. Элибизде сөз бар го. Жалгыз дарак бак болбойт дегендей. Могу ишкерчиликте дагы адам жалгыз ишкер, ал көп ийгиликке жетүүсү кыйын да. Мына жамаатташып, уюмдашып иштеген жерде ал береке болот. Ал өзүнө өнөктөштөр табат. Ал кеп кеңештерди ала турганда тажрыйбалуу тааныштары көбөйөт. Биз мисалы Оштон келип жатабыз Борбор шаарга, Бишкекке. Бул негизи ишкер адам батпас саякатка дагы чыгып, көңүл ачып, эки жакты маалыматтуу болуп турган аябай маанилүү болуп эсептелет. Эми ишкердик дагы чыгармачылыкты талап кылат албетте. Чыгармачылык качан болот? Бир шыктандыра турган, мотивация бере турган иш-чаралар, бир жаңылыктар болгондо ишкердикте дагы ийгиликтер жаралат. Ошентип 3 күнгө созулган сапар аягына чыкты. Эң соңунда Бишкек ЖЭАнын конторасына кирип, Жаш ишкерлер ассоциациясынын алдыдагы 10 жылга, тагыраагы 2027 жылга чейинки стратегиялык планы менен таанышуу болду. Эскерте кетсек, ЖЭАнын өлкө боюнча 700дөн ашуун мүчөлөрү бар. 1000 ишкердин башын бириктирген чоң форумдан кийин ага мүчө болууну каалагандар дагы да көбөйдү.